Мектептеги чоң сунуу ур токмоктун курмандыгы болгон окуучулар, өспүрүмдөрдүн өлүмү менен коштолгон окуялар ата-энелерди сестентүүдө. Узак убакыт коомдук талкууда жүргөн Жер кодексинин жаңы редакциясы, 3-чү окууда каралган долбоорду талкуулоодо да ар кандай талаш пикирлер жаралды. 1 марттан тарта Бишкек Кербен аба каттамы ишке кирет. Ал эми мындан ары Бишкектен Караколго учак аптасына 4 жолу учат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Мирлан Маматалиев. MCN Coin криптоактиви ишине байланыштуу каржы базарын көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы жетекчиси Юруслан Тойчубеков 5 апрелге чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарганын райондук соттун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, аны камакка алуу өтүнүчүн сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү берген. Юруслан Тойчубековго кылмыш жаза кодексинин финансы пирамидаларын уюштуруу беренеси менен айып тагылды. Юруслан Тойчубеков 2015 жылы каржы базарын көзөмөлдөө агенттигин жетектеп турганда элдик лотерея соода маркасы менен белгилүү болгон Rider Associates Limited'ке мыйзамсыз лицензия берген жана анын айынан мамлекетке 31 миллион сом салык түшпөй калган деп айыпталган. Ички иштер министрлиги ага өлкө ичинде, андан кийин эл аралык издөө жарыялаган. Ал 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанга кайтып келип, 2022 жылы ага козголгон кылмыш иши мөөнөтү өтүп кеткен деген негиз менен кыскартылган. Башкаладагы номер 72 мектептеги окуучу баланын өлүмү боюнча ишти Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы карайт. Мындай чечим борбордук милициянын башчысы каза болгон баланын ата-энеси менен жолуккандан кийин кабыл алынганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз борбору билдирди. Ушул жылдын 10 февралында Ленин райондук ички иштер башкармалыгына 8 класстагы уулу окуучулардын ур токмогунан улам эсин жоготуп, улуттук кардиология борборуна жаткырылып, 4 февралда каза болгонун айтып, атасы арыз менен кайрылган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Көп узабай ушундай эле окуучунун өлүмү Кара Суу районунда да катталганы маалымдалды. Мектептеги чоң сунууну кантип токтотсо болот? Кененирээк кесиптешим токтолот. Номер 72 мектептеги окуучунун өлүмү боюнча ишти эми Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы тергейт. Мындай чечим борбордук милициянын жетекчиси каза болгон окуучунун ата-энеси менен жолуккандан кийин кабыл алынган. Ушул жылдын 10 февралында Ленин райондук ички иштер башкармалыгына 8 класстын окуучусу окуучулардын ур токмогунан улам эсин жоготуп, улуттук кардиологияга жаткырылып 4 февралда каза болгону боюнча арыз түшкөн. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул ишти башкы прокуратурада көзөмөлгө алганы айтылды. Окуя өзү 22 январда болгон, бирок больницада жатып окуя толук маалымат болбогондуктан учурунда кылмыш иши козголгон эмес. Кийин ата-энеси арыз жазып, балдардын ортосунда чыр-чатак болгондугу аныкталды. Ошол себептен азыркы күндө кылмыш иши козголуп, кылмыш иши Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130 беренесинин 3 бөлүмүнүн негизинде козголду. Ат башыда 2013 жылы туулган өспүрүмдө ок атуучу куралдан ок чыгып, кокустан каза болуп, тийиштүү экспертизалар дайындалганын билдирди. Чоң сунуунун кесепети окуучунун өмүрүн алганы ата-энелерди тынчсыздандырууда. Билим алсын деп мектепке жөнөткөн уулунан айрылуу ата-эне үчүн оор жоготуу. Сот түйүндөрдө билим уясындагы мындай көрүнүштөрдү алдын алуу же токтотуу чарасы көрүлүш керектигин айткандар көбөйүп, балдарыбызды мектепке жөнөтпөй эле коелу, дагы өлтүрүп салышпасын деген пикирлерин да жазышууда. Ал эми Билим берүү департаменти тарабынан номер 72 мектептеги окуяны иликтөө үчүн комиссия түзүлүп, директор кызматтан кетүү арызын жазган. Билим берүү департаменти тарабынан буйрук комиссия түзүлдү. Азыр ошол комиссия чыгып, ошол жерде бул жеке профсоюздан, шаардык профсоюздан деле кошулду, юристтер чогуу аз чыгып, дагы иш алып барылат. Мектеп директорлору менен жыйын болот. Ал жерде дагы ошол факты боюнча каралып, ар бир ошо күчөтүлсүн, ушундай иш-чаралар күчөтүлсүн деп ошо ата-энелер менен, окуучулар менен анан ошого карап дагы иш алып барабыз.
Парламенттин бүгүнкү жыйынында Кара Суудагы 9-класстын окуучусу жогорку класстагы 4 бала рекетчилик менен ажатканадан ички органдарына катуу уруп, окуучу ошол жерден жан бергени айтылды. Депутат Эрнис Айдаралиев окуучунун жансыз денеси ажатканада 1,5 сааттан ашык жатканын, бул мугалимдер тарабынан жашырылганы менен милициянын иликтөөсүндө аныкталганын айтып, рекетчиликке каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды. Окуя ушул жылдын 12 февралында болгон. 1,5 сааттан ашык туалетте жаткан бала. А бул жерде мугалимдер, жетекчилер, директор буну жашырып атышат экен да. Жашырып, эсин жоготту деп айтканына карабай, участковый барып, камераны көтөрүп, бардыгын изилдегенде окуучулар апарып, рекетчилик кылдат. Биздин муун каяка баратат? Урматтуу Алмаз Акунжанович, тиешелүү ведомстволорго бир карап койсоңуздар, бул өтө өкүнүчтүү. Иштей албаган директорларды эгер иштей албаса алмаштырыш керек. А эң негизгиси бул жерде келечек муунду азыртан ушул малда карап калбасак, кийин кеч болуп калат. Мектептеги ур токмоктон 1 айда эле 2 окуучунун каза болгону сестентет. Психолог Гүлзат Исабекова окуучулардын чоң сунуусуна батыштын тасмаларындагы көрүнүштөр, гаджеттерди эркиндик менен колдонгону себептейт. Интернетте мектептеги тарбия эмес, баланын укугу гана айтылганы өспүрүмдүн ой жүгүртүүсүн башкага бурат. Бул көрүнүш ата-энелерди да тарбия боюнча билим алуусун талап кыларына токтолду. Ата-эне болуу да кыйын болуп атат, чынында элечи. Мурдагыдай балдар биздин убактай эмес да, мындай. Айтып койсоң эле уга алган балдар эмес. Анткени телефондо сен укугуң бар, сен мындай кыласың деп эле телефон укук жөнүндө айтат. А мектепте окуучулардын милдети жөнүндө көп айтылбай калып атат. Ошол нерсени да көбүрөөк айтыш керекпиз. Мектепте жүргөн окуучулар кандай болуш керек, кандай милдеттери бар деп. Анан тарбия менен эле кошо ата-энелер дагы биз дагы дайыма ушул нерсе балдардын психологиясы жөнүндө билим алыш керекпиз. Окуш керекпиз көбүрөөк. Болуп жаткан окуяларга ким күнөөлүү экенин айтуу кыйын. Буга ата-эне, мугалим, мектеп, ички миграцияда себеп экени айтылып келет. Агартуу тармагы боюнча адис Кеңешбек Сайназаров үй бүлөдөгү биримдик, ынтымак, бала менен сырдашуу, үй бүлө менен мектеп эриш аркак иштеп, мектепте рекетчилик болсо ага жетекчинин жоопкерчилиги каралса гана мындай көрүнүштөр чектелет дейт. Бул нерселер дайым эле мындай ушундай учурлар болгон мезгилде эле талкууланат дагы, анан кийин бир алгылыктуу иштерди жасабайбыз да. Бирок ошол нерсени кылыш үчүн биз өзүбүз эме кылышыбыз керек, оңдошубуз керек деп айткым келет. Бул коомчулуктун ичиндеги социалдык көйгөй болгондуктан ар бир жаран балдарына үлгү болуш үчүн тарбияны өзүнөн башташы керектигин кошумчалады. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда Кара Суудагы жана Бишкектеги мектептин директорлору кызматынан алынганы белгилүү болду. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ. Кара Суу районунун Каратай айылында жайгашкан номер 39 Адылбек Султанов атындагы орто мектептин окуучусунун өлүмү боюнча райондук билим берүү башкармалыгынын башчысы Акпермет Толтоева кызматынан бошотулду. Райондук акимчилик кабарлагандай, бул окуяга байланыштуу акимдин орун басары Айжан Кулановага жана акимчиликтин социалдык жактан өнүктүрүү жана камсыздоо секторунун адиси Жеңиш уулу Азаматка сөгүш жарыяланды. Ошондой эле окуя болгон мектептин директору Нурламбек Калмурзаев, орун басарлары Улпатхан Жунусалиева жана Гүлсүнай Кулболдиева, мектептин социалдык педагогу муштажга катышкан балдардын класс жетекчилери менен чогуу кызматынан четтетилишти. Маалыматка ылайык 12 февраль күнү саат 11:00 чамасында аталган мектептин 9-классынын жана 11-классынын окуучулары мушташып, натыйжада 9А класстын окуучусу Адилет Турдубаев жабыркаган. Бала ооруканада көз жумган. Бул окуяга байланыштуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүй облусунун Жайыл районунун Сосновка айылындагы балабакча жана спорт зал мамлекетке кайтарылганын кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы маалымдагандай, мамлекеттик менчикте турган балабакча жана спорт залды 2017 жылы Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү мурда ок атуучу куралдарды жана баңгизаттарды мыйзамсыз сактагандыгы үчүн бир нече жолу соттолгон жаран кылмыш жолу аркылуу менчиктеп алган. Коопсуздук
кызматы ал аталган мүлктү коркутуп үркүтүү, шантаж жана таасир этүү жолу менен атасынын жана агасынын атына каттатып алганын билдирди. Маалыматка ылайык көрүлгөн чаралардын натыйжасында алар бул объекттерге мыйзамсыз ээлик кылып пайдаланып келгенин мойнуна алышты жана өз ыктыяры менен Жайыл районунун Талды булак айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүп беришти. Депутаттар Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мурдагы башчысы Нуржан Шайлдабекованы кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотууну жактырды. Шайлдабекова өзү парламенттин жыйынына катышкан жок. Депутаттар талкуусуз жана суроосуз эле макулдугун берип, аны кызматтан бошотушту. Буга чейин 10 февралда ал БШК башчысынын ыйгарым укуктарын өз каалоосу менен токтоткону кабарланган. Шайлдабекованы өз ордуна Шайназаровдун талапкерлигин сунуштаган. БШК мүчөлөрү ошол эле күнү Тынчтык Шайназаровду шайлашкан. Шайлдабекова 2016 жана 2021 жылдары 2 жолу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына шайланган. Бүгүн Жогорку кеңеш Ысык көлдө лыжа тебүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун карап 3-чү окууда жактырды. Тыюуну бузгандыгы үчүн жеке жактарга 5000 сом, юридикалык жактарга 10 000 сом айып салуу сунушталууда. Бир нече жолу эреже бузуулар 15 000 сом жана 20 000 сом айыпка жыгылат. Ошол эле учурда бул транспортту 4 тактуу жана электр кыймылдаткычтары менен колдонууга Ысык көлдүн атайын бөлүнгөн туристтик аймактарында эл жана эс алуучулар көп чогулбаган экологиялык жана коопсуздук нормаларын милдеттүү түрдө сактоо менен пайдаланууга уруксат берилет. Парламент депутаттарын чоочулаткан долбоор жер кодексине байланыштуу мыйзам долбоору талкууланып жаткан маалда айрым эл өкүлдөрү бул документтин негизинде дачанын жерлери мамлекетке өтүп кетпейби деп кооптонуп, талаш тартыш, түшүнбөстүктөр жаралды. Бирок анткени менен өкмөт андай коркунуч жок экенин ишендирүүдө. Эмне болгон долбоор максаты кандай? Жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча кесиптешим баяндайт. Парламентте жер кодексинин жаңы редакциясын 3-чү окууда кароодо депутаттардын арасында талаш чыкты. Анда депутат Чолпон Султанбекова документти 10 эл өкүлү буга чейин профилдик комитетине 2-чи окууга кайтаруу сунушун бергенин, бирок ал колдоо таппай, парламенттин регламенти бузулганын айтты. Ушундан улам ал жер кодексин 2-чи окууга кайтаруу боюнча маселени добушка коюу сунушун берди. Ошол эле учурда Султанбекова эл өкүлдөрүнө тарыхка бир кылчайып кароону, анткени согуштагы дал ушул жер талаш маселесинен келип чыкканын эске салып, андыктан буга кайдыгер кароого чакырды. Башкача кылып берип атышат да, мынтип атат. Порядок использования садоводческих дачных земель и порядок деятельности садоводческих дачных организаций утверждается Кабмином деп. Бул жерде вообще понятийный немеде дагы чоң маселелер кетип атат да, урматтуу депутаттар. Эми мейли бул маселе өтпөй калсын, бирок силерге эсиңерге салып коеюн, тарыхты аркага карап койгула, бардык маселе, даже согуш жер маселесинен чыккан. Эгер буну азыр кабыл алсак, нарушение болуп, мейли 12 депутатты сыйлабасаңар, бирок эртең ушул маселе боюнча эл чыгат эшикке. Ошону эсиңерге салып коеюн. Ал эми вице-спикер Нурланбек Азыгалиев комитет бул демилгенин четке какканын айтып, документти 2-чи окууга кайтаруу боюнча маселени колдогон жок. Эгерде мыйзам долбооруна техникалык, грамматикалык катыларды оңдоо тууралуу сунуш болсо, берүүнү өтүндү. Алып келиңиздер, мага кагазды бериңиздер. Эгер грамматикалык, редакциялык жана техникалык мүнөздөг каталар бар болсо, мен 2-чи окууга кайтарууга добушка коюп берем. Ошол эле учурда депутат Надира Нарматова бул жерде талашып тартышуудан эч нерсе чыкпаарын, анткени мыйзам долбоорунда одоно мыйзам бузуулар орун алганына токтолду. Андыктан эл өкүлү бул мыйзам долбоорун кылдаттык менен шашпай кароо керектигин белгиледи. Себеби бул жерде мыйзамдын долбоорунда өтө чоң одоно нерселер бар. Анын баарын бул жерден айта бергенибизде болбойт. Билинбей туруп бомбаларды көмүп коюп атат мыйзамдын арасына. Эртең элдин арасында биз күнөөлүү болобуз, Жогорку кеңеш. Bir cuma 10 günden eş nerse olmaydı. 2-ci okudun dengeline doğuşka koyun, biz oşonu kolda pereylik. Azır ötpey kılatta mıйзам teskerisince 6 ayga жылып кетет. Ошол эле кезде президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов документти күн тартибине алып салуу сунушун берип, бирок ал колдоо тапкан жок. Бул майда кирген, бул мыйзам долбоор баары күтүп атат. Биз комитетке терең ыраазычылыкты билдиребиз. 7-8 комитет карап чыкты. 2-3 жолу круглый стол болду, выездной заседание болду, парламент угу болду ушул жердечи. Биз бул мыйзам долбоорун жаңы жылга чейин алабыз деген үмүттө элек, бирок
депутаттар дайыма сіздер елдің мүддесін угасыздар, көп предложение болгон үчүн ушул убакка чейин келди. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам өтпөй калганына бизге аябай терс таасирин тийгизет, элдерди күтөт. Ошондуктан күн тартибине бүгүн алып коюңуздарды суранамын. Деген менен депутат Жанар Акаев бул мыйзам долбоорун күн тартибинен албоого, тескерисинче депутаттарды документти колдоого чакырды. Эл өкүлүнүн пикиринде, эгер ор койгон катачылыктар болсо, аны кайра 6 айдан кийин өзгөртүүгө болот. Алмаз Акынжанович, эмнеге өкмөт күн тартибине алып коебуз деп позициядан бир аз артка кеткен чыктып атасыңар? Биз ушу жер кодексин колдоп берели деп отурабыз эртеден бери. Бул туура эле маселе, туп-туура мыйзам. Эмнеге күн тартибине алып атасыңар? Биз өтмөктө мыйзам долбоору азырчы. Бул мына аэропорт жактан бардык жактан келет. Бул дачадагы элдин маселеси, бул өз үйүндө өгөйлөнгөндөр, бир сөз менен айтканда. Өзүнүн үйүндө, өзүбүздүн Кыргызстанда өгөйлөнүп жүргөндөр. Эмне үчүн биз аларды колдоп берип, эмнеге жардам беришибиз керек? Урматтуу депутаттар, азыр өкмөт элди ойлоп атат дагы, парламент элди ойлобой каршы чыкканда көрдүм калабыз элге азыр. Өкмөт элди ойлоп атат, а парламент болсо жок деп көмбөй аткандай таасир кылат элдин баарын азыр. Мыйзам долбоорун добушка койсоңуз азыр өтмөктө, биз баарыбыз колдоп беребиз мына. Ал ортодо агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев комитет эч кимдин кызыкчылыгын колдобой турганын, болгону бул мыйзам өкмөттөн келгенин жана мыйзам чегинде иш алып барып жатышканын айтты. Ал эч кимдин жерин өкмөт тартып албасын, болгону дача маселесин чечели деп жан үрөп жатышканын билдирди. Комитетке дагы сын пикир айтылып кетти, чит интереси деп. Эч кимдин интересин комитет колдогон жок. Же бир чиновниктин мыйзамын лоббировать эткен жок. Бул өкмөттөн келген мыйзам, биз мыйзам чегинде жумуш алып барып атабыз. Анан жанагыреки бүгүнкү күндө дагы сөз чыгып кетти, телевизияда, сайттарга да чыгып кетти, бирөөнүн жерин тартып алып атыптыр, өкмөт алып атыптыр деген. Андай маселе жок. Эч кимдин жерин тартып алынбайт. Бул жерде болгону гана маселе жанагыреки 15% менен 80%-ын ортосунда турган маселе болуп атат. Бүгүнкү күндө статусту бердик, эмнесин өзгөрттүк? Ошол эле бойдон калат бүт баардык. Жөн эле бир маселени азыр ызычууга чыгарып атабыз да. Жыйынтыгында дал ушундай талаш тартыштардан кийин Жогорку Кеңеш жер кодексинин жаңы редакциясын 3-чү окууда кабыл алды. Эми ал президентке кол коюу үчүн жөнөтүлөт. Эске салсак, жер кодексинин жаңы редакциясын министрлер кабинети 2022-жылы иштеп чыккан. Документ 1 жылдай коомдук талкууда жүрүп, 2023-жылы парламентке киргизилген. Маалымат кылайык, Кыргызстанда жер кодекси алгачкы жолу 1999-жылы кабыл алынган. Андан бери ага 61 рет өзгөртүү киргизилген. Алина Жапаркулова, Ерлан Кыдырбеков, New TV. Экономика министрлиги менен финансы министрлигине чакан жана орто бизнести колдоо боюнча конкреттүү чараларды иштеп чыгуу тапшырылганын министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Данияр Амангелдиев брифингде билдирди. Мында ишкерлер үчүн пайыздык ченди субсидиялоо тууралуу сөз болууда. Азыр банктарда пайыздык чен абдан жогору. Менимче алар айыл чарбаны каржылоо программасы аркылуу берилген жеңилдетилген насыядан 2-3%га көбүрөөк болот. Чакан жана орто бизнесте маржа жогору болгондуктан пайыздык чен айыл чарбадагыдан жогору болушу керек, деди Амангелдиев. Эскерте кетсек, былтыр айыл чарбаны каржылоо программасы боюнча насыя 10% үстөк менен берилген. 1-марттан тарта Бишкек кервен каттамы ишке кирет. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ушул жылдын 1-мартынан тартып Осман авиакомпаниясы Бишкек кервен каттамын ачат. Каттам ар ишемби күнү аткарылат. Билетти Osman Airlines Chekit KG тиркемесинен сатып алууга болот. Буга чейин Кыргызстан аэропорттору мекемеси Бишкектен Караколго учак эми жумасына 4 жолу учаарын, каттамдар шейшемби, бейшемби, жума жана жекшемби күндөрү аткарыларын кабарлаган. Билеттин баасы 3100 сомдон башталары кошумчаланды. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.